Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah. Meyrimli urayımdı Allah'ın atımından başlap жаратқан Allah Teala'ga maqtaулар, пайғамбарыбызга салам салават айтып, урматтуу жамаат, урматтуу аталар, жума күнүндө басып келген кадамдарыңыздарга Аллах Teala сооп, хасанаттарды жазып, билип билбей кылган ушул күнгө чейинки күнөөлөрдү кечирип, бейиштен даражаңыздарды көтөргөн болсун. Мешіттен жұма намазын оқып шығарда Құдайым бұйырса, енеден жаңы туылғандай күнөөлөрдөн арылып шыққанға Аллах Таала мүмкіншілік берген болсын. Аллах жұма күнінде мына ошол дуалар кабыл боло турган учурлар бар дейт. Ал учурда ким дуа кылса дуасы кайтарылбайт дейт. Құдайым бұйырса биздин жұма намазы сураган дуаларыбыз мына ошол кайтарылбай турган берекелүү убакыттагы дуаларга туш келүүсүнү Аллах Таала насип кылган болсун. Жаратқанға мақтау пайғамбарға салам салават айтып, бүгін біз сіздер менен жұма намазы сөйлеше тұрған темабыз бұл мына ошол біз азыркы күндө жашап аткан Рамазандан bir ай мурдакы, Рамазандан алдыңкы болгон мусулман эсеби менен мына ошол Шабан айы деп аталынат. Бул улук 3 ай бар: Ражап айы, Шабан айы, анан Рамазан айы. Булар катары менен. Ражап айынан өттүк, азыр Шабан айында жашап атабыз. Құдайым бұйырса 20 күннен кейін Рамазанға кіріп барабыз. Бүгін біз Шабан айында жашап атабыз. Мына ошол Шабан айындағы кылына турган амалдар, Шабан айынын артыкчылыгы жөнүндө бир аз сөз кылабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан риваят кылган хадисте мына ошол Аби Умама ал-Бахили радиаллаху таала анху кал, бул киши айтат: "Кана Расул саллаллаху алейхи ва саллам якул", пайгамбар дайым мындай деп айтат эле: "Иза дахала Шабан фатаххиру анфусакум ва ахсину ниятакум фих". Ey менин үммөтүм, сахабаларым, эгер Шабан айына жеткен учурда, Шабанга жеттик. Бүгүндөн баштап Шабан айы башталды. Кимде ким Шабанга кире турган болсо, биз сыяктуу Шабан айында жашап аткан болсо, фатаххиру анфусакум, нафсиңерди тазалап, ва ахсину ниятакум, ниетиңерди түздөгүлө дейт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дайым биз жашап аткан мына ушул Шабан айы келген учурда: "О менин сахабаларым, Шабанга кирдик, эми нафсиңерди тазалап, ниетиңерди түздөгүлө, алдыда Рамазан жакындап атат" дейт эле. Өзүңөр Рамазанга таза нафс менен, туура ниет менен даярдап баргыла деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дайым Шабан келгенде биз үчүн эскертет эле. Ана Айша радиаллаху таала анха калат, Айша өзү айтат: "Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ясуму хатта нақул", пайгамбар орозо кармайт эле Шабан айында. Ушунчалык көп орозо кармагандан биз айтар элек: "Ла юфтир", пайгамбар эми оозун ачпайт окшойт. Ушул боюнча Шабанды толук орозо менен өткөрөт окшойт десек, пайгамбар деп ойлойт элек. "Ва юфтир хатта нақул", кээде оозун ачат эле, оозун ачып орозо кармабай койгондон биз айтат элек: "Хатта ла ясум", эми пайгамбар вообще орозо кармабайт окшойт деп ойлойт элек дейт. Яны пайгамбарыбыз орозо дагы кармаган, оозун дагы ачкан. Арал менен сактаган. Дайым эле орозо болуп жүрө берген, бул дагы адамдын нафсине оор келет. Бул дагы бир күндө болсо бир күн адамды тажатып, фарз орозону да кармабай койгонго алып барат. Аша чатпаш керек. Динде ал-васатия, ортолукту кармаш керек. Пайгамбар орозо кармаганда биз эми такыр оозун ачпай толук орозо менен өткөрөт окшойт десек, кээде оозун ачып дейт, күндүз тамак жеп жүрө берет дейт. Пайгамбар эми орозо кармаганды токтоп окшойт деп ойлосок, кээде оозун ачып коет эле, ал эми кармабай окшойт десек, кээде кармап алат эле дейт. Яны бул Рамазандан сырткары учурда. 30 күн орозонун орозосунан башка учурдагы маселе. Ал эми 30 күн орозодо анда мына ошол кемчилдиксиз токтотпостон, мына ошол шарият талабына жооп берген ден соолугу балардын бардыгы кармаш керек. Айша өзү айтат: "Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушунчалык көп орозо кармагандан эми оозун ачпаса керек" дейт элек. Кээде оозун ачып орозо кармабай жүргөн күндөрүн көргөн учурда эми орозо кармабай окшойт деп ойлойт элек. "Ва кана аксару сияму фи Шабан", пайгамбардын мына ошол менин оюм кеткен, эми вообще оозун ачпаса керек, дайым орозо боюнча жүрөт окшойт деген ойлорум Шабан айында болгон дейт. Анткени пайгамбар Шабанда көбүрөөк орозо кармайт эле дейт. Мына бүгүн биз мына ошол пайгамбар эң көп орозо кармаган күндөрдө, түндөрдө турабыз. Ва фи Насаи мин хадиси Усама радиаллаху таала анху. Усама радиаллаху анху айтат: "Култу я Расулаллах", о Аллахтын элчиси, "Лам арака тасуму мин шахрин мин аш-шухури ма тасуму мин Шабан". О Аллахтын элчиси, сиз
Рамазанда ораза кармайтсаңыз, андан тышкары Шабанда көп ораза кармайсыз. Башка айларда мынтип ораза кармабайсыз. Эми Рамазан баарыбызга белгилүү, ал милдет, фарз. Шабанда эмне үчүн мынча көп ораза кармайсыз дагы башка айларда кармабайсыз деген суроону пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бердим дейт. Кара пайгамбар айтат: "Зака шахрун ягфалун нас анху байна Ражаб ва Рамазан." Бул Аллах Тааланын астындагы улуу эки айдын ортосунда калган. Мындан мурда Ражаб келет, мындан кийин Рамазан келет. Бул Шабан ошол эки улуу айдын ортосунда болгондугу үчүн ягфалун нас анху, адамдардын көпчүлүгү бул айда гафилетте калат. Ражапта ораза кармадым, соопко жетиштим дейт дагы, Ражапта аракет кылат. Анан Шабанда өзүн таштап коет дагы, оразага даярданып, Рамазанда ораза кармайт. Шабанда адамдар ораза кармабай коет. Болбосо бул Шабан өзү мына ошол экөөсүнөн кем калбаган ыйыктыгы бар. Ва хува шахрун турфау фихи ал-а'мал раббил аламин. Бул ушундай бир шаар, ай жараткан Аллах Таалага бир жылдык адамдын кылган күнөө сооп иштери көтөрүлө турган ай дейт. Бир жылдык биздин делокет эткен. Бир жылдын ичинде шуңгар мынча жолу жалган айтты, мынча жолу сабак айтты, мынча жолу намаз окуду, мынча жолу каза кылды, мынча жолу алдады. Бир жылдык кылган сооп күнөө иштерибиз периште келип Аллах Таалага отчет калып чыгып кететкен. Кайсыл күндөрү? Мына ушул биз жашап аткан Шабан айында. Рамазандан бир ай мурда. Рамазандан алдыңкы айда. Дагы кайтарып айтам, Рамазанга 20 күнүн тегерегинде калды. Мына ошол Рамазандан мурдакы айдын аты бул. Мына ошол Шабан айы. Бул Шабан айында пайгамбар аябай көп ораза кармайт экен. Усама радиаллаху анху айтат: "Я Расулалла, эмне үчүн бул айда көп ораза кармайсыз?" десе, анткени мен бул айда адамдардын көпчүлүгү бул айга көңүл бурбайт, болбосо бул айдын ыйыктыгы Рамазан айы менен Ражап айынан артык эмес, кем эмес. Ошол эле учурда бул айда амалдар, сооп иштер Аллах Таалага көтөрүлөт. Мен периште сооп амалымды Кудай Таалага алып барганда, "Я Расул, о Аллахым, сенин үмметиң Мухаммад моундай иштерди кылды бир жылдын ичинде. Бүгүн дагы алып келип алсам, сенин пайгамбарың Мухаммад ораза экен десин" дейт. Менин амалдарым Кудайга көтөрүлгөн абалда ораза болушту каалайм дейт. Делонун акырыга бүгүн не кылып атыптыр, бүгүн дагы ораза экен, сооп издеп атыптыр деп жазылышын каалап, ошондуктан Шабан айында калтырбай ораза кармаймын деген дейт. Шабан айынын өзгөчөлүгү бир жыл кылган күнөө жана сооп иштерибиз Аллах Таалага жеткирилет экен. Эгер ораза кармап, намаз окуп, ушул айда таквалык кылып, нафсибизди тазалап, ниетибизди түзөп турган болсок, ниети түз, нафсиси таза абалда үммөтүң бүгүн дагы мына ошо сенин пендең ибадат кылып атыптыр деп көтөрүлөт экен. Пайгамбардын сүннөтүн ээрчип, мен да сиздерден суранарым, ушул күндөрдө өзгөчө ораза менен кээ бир мурдакы жаман адаттарды, кылыктарды калтырып бир оңойлууга бет алалы. Анткени Кудайым буйрса, бул бизди Рамазанга даярдап аткан күндөр, Рамазанга жетип атабыз. Мына ошол мындайча айтканда Рамазанга тренировка кылышыбыз керек. Адам баласы жараткан Аллах Тааланын берилген фарз ибадаттарды кемчилдиксиз аткарыш үчүн мына ошого даярданыш керек. Ораза кармабай жүрүп, ораза баштаган күнү кармасак, биринчи, экинчи күндөр аябай кыйын болот. 3 күн кармагандан кийин аны адаптация кылып калабыз. Болду, эми үйрөнүп калып дейсиз. Мына ошол Шабанда адаптация кылып, Рамазандын бир күнүн дагы ныксырабай кармашыбыз керек. Жалкоолонбой кармашыбыз керек. Бул Рамазан адам баласыны, Шабан адам баласыны Рамазанга даярдай турган ай. Ошондуктан Шабандагы мүмкүнчүлүктү текке кетирбестен, өзгөчө Рамазанга даярданалы. İmam Buhari, İmam Müslim çıkaran hadiste Ayşe radıyallahu anhadan, Ayşe ne özü aytat: "Ma ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem istekmele siyame şahrin qattu illa Ramazan ve ma ra'aytuhu fi şahrin aksara minhu siyamen min Şaban." Ayşe ne özü aytat: "Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir ay toluk oruza karmaganın oruza ayında gana körgüm" deydi. Toluk 30 gün kaltırmasdan Peygamber Ramazan'da gana oruza karmaydılar. Alem en köp oruza karmagan ayı kebir kündörün katırıp koysa dağı. Bul Şaban ayı bolçu deydi. Demek Peygamberimiz 2 ayda en köp oruza karmagan eken. Bunun birisi toluk orozanı Ramazan'da karmaytken, alemi kebir kündörün oruza açıp bul Şaban ayında karmaytken. En köp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oruza karmagan aylar Şaban jana Ramazan eken. İnşallah biz buna uşul 2 ayda birisinde yaşap, ikincisine dayarlanıp atabız. Kuday Taala'dan dua ümit kılıp, niyet kılıp, den soğuluğu varlar, mümkünçülüğü varlar Kudayga şükür ketip,
көп ушул күндөрдө орозо кармайлы. Анткени мына ошол аябай бир сооптуу күндөр, сооптуу түндөр өтүп атат. Бул жакта Кудайым буйрса дагы кандай бир артыкчылыктар бар экендиги жөнүндө дагы сөз кылабыз Кудайым буйрса. Кээ бир риваяттар боюнча имам Муслим чыгарган хадисте Шабанды деле пайгамбар толук кармайт болчу дейт. Шабанды дагы толук Рамазан сыяктуу эле кармаган деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушуларга көп көңүл бурган экен. Инна лил малаикати фис самаи лейлатай айдин кама анна лил муслимина фил арди яумай айд. Мусулмандардын жерде эки айт майрамы бар сыяктуу асманда периштелердин дагы эки айты бар экен. Биздин жерде эки майрамыбыз бар. Бул орозо айт менен Курбан айт. Мусулмандардын жерде эки айт майрамы бар, ал эми периштелердин асманда эки айт майрамы бар экен. Периштелердин асмандагы эки айт майрамы фаидул малаика лайлатул бараа ва хия лайлату нисфи мин шабан. Периштелердин асмандагы айты бул Бараат кечесинде болот экен, ал Бараат кечеси Шабандын 15-и. Бул число менен айта турган болсок, мына биздин Григорий эсеп боюнча азыр 7-8 марттардын кечелери. 7 болжол менен 7-8 марттын кечесинде Бараат кечеси болуп, Курайым буйрса мында интернетке башкадан көрөсүздөр, бүгүн кечеси экен анык датасы чыгат. 7 март же 8 марттын кечеси Бараат кечеси болот. Мына ошол Бараат кечеси периштелердин асмандагы айт экен, экинчи алардын асмандагы айты, айт майрамы Лайлатул Кадр, Кадыр кечеси. Рамазандын 26-сын 27-син өткөн Кадыр кечеси. Ал эми мусулмандардын жердеги майрамдары бул өзүңүздөргө белгилүү, орозо айт менен Курбан айт. Файзалика суммат лайлату нисфи шабан, лайлату айдул малаика. Ошондуктан дагы бул Бараат кечеси дагы бир аталышы бул периштелердин айты деп дагы аталат экен. Периштелердин майрамы деп дагы аталат экен. Биз мына 8 март аялдардын нералык майрамы дегендей, мына ушул Шабан айынын 15-и периштелердин майрамы деп аталат экен. Анткени булар асманда майрамдай турган өзгөчө күн экен. Закара ас-Субкию фи тафсирихи, мына ошол Субки деген алым өзүнүн тафсиринде айтат: "Аннаха тукаффиру зунубас санати." Мына ошол Шабандын 15-чи кечеси Аллах Таала 1 жылдык күнөөлөрдү кечирет дейт. Аллах Таала пенденин 1 жыл бою койгон күнөөсүн кечирет. Ва лайлатул жумаа тукаффиру зунуба ул-усбу. Жуманын кечеси, кече 4-күнү кеч, жумадан бир күн мурдагы кече бул 1 жумалык күнөөлөрдү кечирет. Кудайдан сурап, Аллахым бир жума ичинде билип билбеген күнөөлөрүңүздү кечтир деген болсок, кече 4-күнү кечинде кылынган дуалардын урматына Аллах Таала 1 жумалык күнөөнү кечирет. Ал эми Шабандын 15-иде жогоруда мен айткан 7-8 марттын кечелеринде дуа кыла турган болсок, Аллах Таала 1 жылдык күнөөнү кечирет экен. Ал эми жана биз билген Кадыр кечеси, Лайлатул Кадыр кечеси тукаффиру зунубал умр, адам баласынын өмүр бою кылган күнөөсүн кечирет дейт. Жуманын кечелери 1 жумалыкты кечирет экен, эртеңки Шабандын кечеси 1 жылдыкты, ал эми Рамазандагы Кадыр кечеси, ошондон өзгөчө көңүл буруп баардыгыбыз мешитке чогулуп Кадырдын тособуз башка кылабыз. Ал мына ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тукаффиру лейлатул кадри зунубал умр, адам баласынын өмүр бою кылган күнөөсүн кечирет дейт. Кадыр кечеси. Ошондуктан дагы бул Рамазан айы иншалла мусулмандар үчүн бир өзгөчө сезон, күнөөлөрдү кечирүүгө Аллах Таала миндеген тозок милдет болгон денелерди тозоктон куткарат. Мына ошондой бир тозоктон кутулууга бир жанакындай мүмкүнчүлүк ала турган, күнөөлөрдүн кечирүүсүнө мүмкүнчүлүк ала турган өзгөчө бир күндөр, түндөрдө турабыз. Жана Рамазанда мындан дагы берекелүү болгон күндөр, түндөргө жакындап атабыз. Ошондуктан дагы урматтуу жамаат, бир жылды ар ким ар кандай өткөрдү. Жакшы күндөр болду, жаман күндөр болду, ибадаттуу күндөр болду, ибадатсыз күндөр болду. Ар кимдики өзүгө белгилүү, ар кимибиз өзүбүздү жакшы билебиз. Кимдир тойлорго барып нелер кылып койду, кимдир мешитке келип кандай сооп иштерди кылды, кимдир дааватка чыкты, кимдир чыкпады. Ар ким өзүнүн бир жыл бою канчалык сооп күнөө тапканы өзүнө белгилүү. Бирок айтайын деген, мына ушул күндөрдөн баштап Рамазан чыкканга чейин бир өзгөчө өзүңүздөрдү колго алып, контролдоп, катуу аракет кылалы. Аллах Таала кечирем деген. Кечирим сурай тургандар барбы кечирейин? Муктаждыгын сурагандар барбы берейин? Бөөдө кырсыктан, талакаттан куткарылам дегендер барбы? Куткарайын. Анткени мына ушул кечелерде Азраил периште, Малакул Маут 1 жылдын ичинде, мына ушул Бараат кечесинде 1 жыл, 12 жылы Шабаны ушул күнгө чейин канча адам өлө тургандардын истисогун түзөт. Эми мына ошол не? Эртең 7 марттан баштап туруп, кийинки жыл 7 мартка чейин
kimdir ölet, oşolordun ispisogun oşol Şaban ayının 15'inde ölüm periştesi tizmek deydi. Oşondodan uşul keçelerde uktabastan köp dua kılıp Allah'ım ömrümdü uzun kıl. Bu yılkı жылы öle turganların ispисoguna katarına meni koşa körbe dep köp dua kılış gerek. Antkeni oşol ispisoga kirip kalganda andan keyin her kim arkandan nerse meni ölet. Biri operatsiyadan ölet, biri öğrüdan ölet, biri onan ötkendegidey Mercedes 240'a koyup ölet. Biroq bardygy Şabandın 15'inde ispisoga kirgenler. Oşonun üçün mana oşol Şabandın 15'ige çeyin bugünden başlap keybi kündörü mana düşenbe 4-cü kündörü sünnet orozalardı karmak, oğuzaçar uçurundagı dualar kabul, uşul keçelerdegi dualar kabul, bu keçelerdegi kündör kündey bolgon özgöçe kündör. 4 keçe var, al 4 keçenin günü tündey, tünü kündey bolgon, mana oşol kündüzü kılganın tünde kılganday kabul bolot, tünde kılganın kündüzü kılganday kabul bolot turgan bir uluu kündör tündörde turabız. Uşuga bir urmattуу jamaat, sizlerden suranıç, özünüzdün kelечegi üçün, özünüzdün akıretiniz üçün, özünüzdün soğuk tarazağınız üçün, baldarınыздın baktısı üçün, siz dünya menен koşa yetişip kelseniz başka kılsanız, tuğra ballarınız başka olur, biroq jırgap delek etpeydi. Oşonduktan her kim özünün ülgülösün, özünün balasın, özü baş göz bolup özü baksın, mına oşol ömür suray turgan, rızkı suray turgan, muhtajlık suray turgan keçeler eken, Allah Taala mına uşul keçelerde suragandar bolsa berem deyt eken, özgöçe faydalanıp kalыңыздар. Ошого бүгүн биз жумада башка темалар баарын кое туруп, керектүү болгон мына ушул жамаат билбей калган нерселерин билип, сурабай турган нерселерин сурабасын деп силерге эскертүү катарында ушул темага токтоп атканыбыз бул жөн жайынан эмес. Ошондой эле бир Шабандын 15-и тусамма ليلة تكفير أيضا، ولذلك ليلة الحياة لما روي المنذري مرفوعا من أحيا ليلة العيد وليلة نصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. Bu keçenin dağı bir atalışı, Baraat keçesinin dağı bir atalışı, ikinci bir atı günahlardı keçirүүчү, kaffarat kılıp jok kılуучу keçe dep atalat eken. Antkeni Allah da uşul keçede kançalagan günahlardı, jaman işlerdi ketirip jok kılat. Ondan başka dağı bir ikinci atı bu jaşoo, ölmös keçesi dep atalat eken. Antkeni mına uşul keçede Kudaydan ümit kılıp tiri ötkörgön jüreklerdi Allah Taala erten kıyamatta eldin barının jüregi ölgönde ölbey turgan jüreklerдің katarına koşat deydi. Eldin barının jüregi ölgönde bul insandardın lem yamut qalbu yawma tamutul qulub. Eldin barının jüregi ölgön günü bul insandardın jürekleri ölbeyt. Antkeni bular Şabandın 15'inde Jaratkanga dua kılıp kechirim surap dua kılgan insanlar dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün kutluu hadisinde aytат. Özgöçe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mana uşul Şabandın 13'üde Allah Taala'dan jalbarıp Allah'ın ümmetimde erten kıyamata tozokton kutkarma mümkünçülük ver degende 3'ten birine deptir. 14. Şaban'da suraganda dağı biraz koşup beriptir. 15. Şaban'da Peygamberimiz dağı dua kıldı. O Rabbim ümmetimde kıyamata tozokton kutkaruga şafaat kılıp amağa mümkünçülük ver degende Şabandın 15'inde Allah Taala o Muhammed ümmetimnin barını kutkarsaң bolot dep Allah Taala mümkünçülük bergen. Mana ошондой болгон bir özgöçө bir berekелүү keçe, mana ушул berekелүү keçени Peygamberimiz dua менен өткөрүп, баарыбызды тозоктон куткаруу үчүн жалбарып дуа кылган экен. Сиз менен мен дагы эми мына ошол Peygamber Allah Taalага дуа кылып, Peygamber өзү хадисинде баса белгилеп айткандай, "Аинни ала нафсика бикасрати суджуд." Мен силерди тозоктон куткарамын, бирок силер өзүңөр көп сажда кылуу менен мага жардам бергиле дейт. Конечно, арак ичип жүргөн, бузук кылып жүргөн ümmetти кантип куткарат? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem keyif ümmetin kutkaram dese, bana o zabaniye, tozok perişteleri, ey Muhammed, bu ümmetimdi jönele koygun, sen boğurun aç, menin ümmetimde kutkargın kelip atat, bırak sen bu dünyada ötkenden keyin, bulardın emne kılganın sen bilbeysin deydi gel. Sen dünyadan ötkenden keyin bu, senin jolun menen жүргөн жок, diningdi karmagan жок, senin alıp bargan davatыңды ulantkan жок, kantip anan sen buları kutkarasın dep turup, Peygamberimizni zabaniye tozok periştelerinin aslında ayabay uyat kılıp ötkemiz. Oşonduktan dağı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç bir ekilenbesden, uyat bolboston, 100 yıldı bolboston, barımızı kutkarsın desek, uşul keçelerdi ibadat menen ötkörölü urmattуу jamaat. Günöver keçirde oturgan keçeler iken, İmam Ahmed ibn Hanbal radıyallahu ta'ala anhu çıkargan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, "İnna lillahi la yattali'u leyletu nisfi min Şaban ila ibadihi feyaghfiru li ahli'l ardi illa raculayn." Peygamberimiz aytat,
Allah Taala bu keçede Şaban'ın 15'inde pendelerinin bardığının günahlarını keçirir. Cerde basıp жүрген adamzattın barının günahını keçirir. İlla raculayn, iki tane adamın günahını keçirmeye koyar. Al iki adam müşrikun. Birincisi dinsiz kafir, al ikincisi al müşahin. Bu mına oşol biri-birinin arazdaşkan, tarınışkan. Cerdin ayınan, toydun ayınan, tuğançılıkın ayınan, kıraşılıkın ayınan, ömür boyu kaptaşpay, söyleşpay, tarınışıp, sen menin kıyamatta esepteşem de alganlar var. Mana oşol kıyamatta esepteşem degen müşahin biri-birine tarınıp жүрgöndөрдü. Allah Taala jer betindeki adamzatın barın keçirse dahi oşol iki adamды keçirбейт экен. Demek keçirimdүү bolalı. Bir-birimizni keçirebilelim. Antkeni bu keçirimdүүлүктүн soğuğu ayabay çoğ. Jaratkan Allah Taala mana oşol ayatta üç türlü adamga soğuktorun çeksiz berem deyt. Mana oşol üç türlü soğuktorun çeksiz ala turgandardын birөөsü bul mana oşol keçirişkender. Faman afa, kim keçirse, keçiriyle koybasan fa aslaha. Mamileni oңдосо. Bu da bugünden başka kayla kattaşalı olsun, bilmeyen açulanıp başka bir yıl tarınışıp жүрдük. Gördüm cana damıla ayıttı. Bugünden başka kayladan bir kattaşalı başka kılal deyip durup, keçiriyle koybasan mamileni bekendese fa acruhu alallah. Al insanların soğuğu Jaratkan Allah Taalaga taandık deydi. Demek keçirişken bu, keçiriyle koybasan mamileni bugünden başka kayladan bekemdegen fa acruhu alallah. Kıyamata soğuğunu Allah'tan alat deydi. Min soğuk, milyon soğuk emez. Kalaşınca Kudaydan alat deydi. Çeksiz soğuğunu ala turan adamlardan bir özü naşol birim-biri keçirgendir deydi. Aleyhi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste aytat Şaban'ın 15'inde buna. Biz yaşayatkan kündörde Allah Taala cerbetinde basıp жүрген adamzattın barın keçiret. İlla raculayn, iki tane adamdı keçiret alardan bir özü müşrik, imansız, temirçi olup başka olup жүрген ateistler. Aleyhi ikincisi bu, müşahin biri-birine tarınışıp birim-biri keçirişpesen kıyamata söyleşen men seriminin dep ne? Buna oşentip жүрген insanlar deydi. Hormatly jamaat, oşonduktan dagı bul keçeler, özgöçe keçeler. Bul keçelerde mına oşol ibadat menen ötkörölü, keçirim menen ötkörölü, özgöçe mına oşol toğu menen ötkörölü. Jaratkan Allah Taala toğulardı kabul kılsın. Jana ayttım, bir yıldık mına oşol soğup jana günah işlerin bardығы жазылат. Oşonun katarıda Melekül Maut, ölüm periştesi bir yıldın içinde öle turgan adamlardan mana oşol ismi soğun tüzetken oşol ismi soğuğa kirip kalıdan saktansın. Je olmasa oşol ismi soğuğa kirip kalsak dahi Kudaydan suranalı ve iman menen canınızda alsın. Ölüm korka turgan nerse emes. Ertedir keçtir bari ölürüz. Ertedir keçtir bari ölürüz. Bırak mana oşol emne Jaratkandan suraylı, maytatan saviyatan dep Peygamber hadisinde aytkanday örnöktүү үлgülүү ölüm suraş gerek. Jakşı ölüm suraş gerek. Ölümdün bari ele bir ölüm. Bırak mana oşol emne jakşı ölgen burada özünçe bir үлgü olup, oşonduktan dagı mana oşol jakşı ölüm suraganга hareket kılış gerek. Alımdardын pikirinde jana kırсıktan ölgön, başka olgon, mana oşolor jakşı ölüm emes dep aytılınat. Jakşı ölüm emes, үлgülүү emes dep aytılат. Oşonduktan dagı mana oşol jakşı ölüm suraganга hareket kılalı. Tigi aksakallar daim dua kılat ele. Жүгүрүп жүрүп мүдүрүлтүп ал деп башка кыл деп бирөөгө кор кылба деп мына ошол өлүмдүн дагы бир жеңил болгону анан үй бүлө бала чакан көзүнчө болгону бул дагы бир өзүнчө бир жакшы. Шабан айы бул Жараткан Allah Taalага кайрылып, "О Раббим, сен мени эки улуг айдын ортосуна коюпсуң. Менден мурда Ражап айы, менден кийин Рамазан айы. Бул экөөсүнүн ортосунда калып кеттим мен. Мага кандай артыкчылык бердиң?" дейт. Мен Рамазан жана Rajap'tan kanday özgöçölügüm var dese, Jaratkan Allah Taala rahmatı menen kayrılıp, "Ey Şaban, men seni Kur'an ayı kıldım, bundan artık sana kanday daraja kerek?" deydi. Bul biz bugün yaşavatkan Şaban ayı bul, Kur'an ayı eken. Oşonduktan bu ayda Kur'an bilmegenleri üyrenip, bilgenler köp Kur'an kaytalasaňızlar, Kur'an okusaňızlar. Jok degende mına oşol özüňizler jattap algan surölördü bekar oturganda başka da bir köp kaytalasaňızlar, bul mına oşol Kur'an okuyturgan Kur'andın ayı eken, özgöçö mına uşunday birine keçeler. Oşol üçün dagı mına oşol alımdardın bardығы Şaban baştalganda başka derslerin, sabaqtарын toxtatıp koyup, mına oşol Kur'an'a kömül burup, Kur'an ötkü oku menen baştaşat ele. Bul aydın 15. keçesi mına oşol Baraat keçesi dedik. Bul kelimetli Kur'an'da dagı bayandalıp, "Hamim vel kitabil mubin. İnna enzelnahu fi leyletin mübarekeh." Bul açık ayetli kitap. Elbette biz anı berekeli tünde düşürdük de buna oşol berekeli tün bul Şaban'dın 15'i. Jana men aytkan
Эң сооктуу кече мына ушул Аллах Таала кереметтүү Кур'анда дагы бул жөнүндө баса белгилеп айткан. Бул түндө мына ошол бардык иштер бөлүнүлөт, Аллахтын рахмат, берекет жана фазилети санап бүтө албай тургандай даражада эсепсиз бир жанакындай Аллах Тааланын рахматы жааган кече. Ошондуктан дагы бул берекелүү кечеде Жабраил алейхиссалам мына ошол өлүм периштеси Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын алдына келип туруп: "О Мухаммад, Аллах бул кечеде бир нече инсандардын күнөөсүн кечирет. Кээ бир инсандардын күнөөсүн кечирбейт. Ал кечедеги Аллахтын кечиримине төмөнкү инсандар ылайыктуу болушпайт" дейт. Жабраил периште келип туруп: "О Мухаммад, өзгөчө улуу түндөрдө турасың. Аллах Таала бул кечеде бардык адамдардын күнөөсүн кечирет. Бир гана 6 адамдын күнөөсү кечирилбей калат экен. 6 түрдүү адам күнөөлөрү кечирилген инсандардын катарына кире албай калат экен. Ал 6 адамдын биринчиси Аллах Тааланын жана анын элчисин жана момундарды шылдыңдагандар дейт. Басынткандар дейт. Мусулмандарды кордогондор, уят кылгандар, шылдыңдагандар. Булардын күнөөсү кечирилбейт. Мусулмандар бири-бири менен кек сактап араздашкан болсо, муну айтып өттүк, бул кечирилбейт. Туугандар менен карым катнашты үзгөндөрдүн күнөөсү кечирилбейт. Мына ошол туугандар менен мамилени үзгөндөр. Бой көтөрүп тикеберден келген инсандардын күнөөсү кечирилбейт. 4-үнчүсү. 5-инчиси ата-энесини наразы кылып, ата-энесине ак болгондордун күнөөсү кечирилбейт. 6-инчиси өзүмчүл болуп кумарга батып өмүрүн өткөргөндөр. Зынадан, бузукулуктан өзүн тарта албагандар. Кайра ошол иштен чыга албай калгандарды Аллах Таала кечирбейт дейт. Ата ибн Ясир Шабан айынын 15-чи кечеси Азраил алейхиссалам кийинки жылы Шабан айынын 15-чи кечесине чейин жанын тапшыра турган, өлө турган инсандардын аттарын жазат дейт. Ибн Умар радhiyallahu taala анхудан риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн кутук хадисинде 4 кече бар, анда дуалар кайтарылбайт дейт. 4 түрдүү кече бар экен, дуалар сөзсүз кабыл болот. Биринчиси Ражаб айынын алгачкы кечелери, муну биз өткөрүп бердик. Экинчиси Шабан айынын 15-чи кечеси жакындап атат. Биздин число менен 7-8 марттын кечелери. Үчүнчүсү Кадыр кечеси, анан 4-үнчүсү 2 айт кечелери. Ушул түндөлөрү кылынган дуалар сөзсүз кабыл болот дейт. Демек, мына жерге да бизге азыр мына кээ бир инсандар мындай бир каттарды алып ташап кетти, дамыла ооруп аталы шифа кылып коюң, операцияга жардам башка деп. Мына ушундай болгон сиздердин да көйгөй проблемаңыздар болсо, дамылага кат көтөрүп келбестен, мына ушул Шабандын 15-inde дуа кылыңыздар. Мен эмес, ва ма янтуку анил хава ин хуа илля вахюн юха. Аллахнын вахиси менен сүйлөгөн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ушул 4 кечеде дуалар сөзсүз кабыл болот дейт. Ал 4 кечелердин бирөөсү Шабандын 15-чи кечеси дейт. Бул биздин число менен 7-8 марттын кечелери, Кудайым буйрса. 4 кече бар. Кечелери күндүз сыяктуу, күндүздөрү кечелери сыяктуу. Аллах ал кечеде ант ичкендердин антын чындык менен иш жүзүнө ашырат. Кудайым буйрса ушул ишти кылам деп туруп касам ичип койсоңуз, ошол кечеде сөзсүз ошол жыл ичи ошол ишти кылууга Аллах Таала мүмкүнчүлүк берет. Кечирим сурагандарды кечирет. Аларга чексиз сооп жана сыйлык берет. Бул кечелер Кадыр кечеси менен Бараат кечеси, Арафа кечеси жана Жума кечеси дейт. Жуманын кечеси, Арафа күнүнүн кечеси, анан Шабандын 15-чи кечеси, анан Кадыр кечеси. Ушул 4 кечеде Алладан бир ниет кылып койсоңуз, сөзсүз быйыл ушундай бир сооп иш кылам, ушундай бир ийгиликке жетем деп туруп, Аллах Таала сөзсүз ишке ашырат дейт. Ибн Мажа чыгарган хадисте, Али радhiyallahu anhuдан риваят кылынган хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: Шабан айынын 15-чи күнү келген убакта күндү орозо кармоо менен өткөргүлө, кечесин ибадат кылгыла. Анткени Аллах Таала таң атаардан мурда дүйнө асманына түшүп пенделерине кайрылат дейт. Шабандын 15-и жакындаганда күндүз орозо кармагыла, кечеси тахажжуд менен дуа зикир менен өткөргүлө. Ушул кечеде Аллах Таала пенделерине кайрылып, истигфар айтып тооба кылуучулар барбы? Тообаларын кабыл кылайын. Рызкы сурагандар барбы? Мол кылып берейин. Бала сыноодон учураган барбы? Ошол сыноолордон куткарайын. Баланча кайда, түгүнчө кайда деп сурайт экен. Аллах Таала сураган, эшмат ташмат ал учурда уйкуда болот. Эгер ойго болуп, "О Раббим, мага да бул нерсе керек, ал нерсе керек" дей турган болсок, Аллах Таала баарын берем дейт. Аллах Таала мына ошол Шабандын 15-и Кудай буйрса бир жума калды. Ошого өзгөчө ошого көңүл буруңуздар дагы, ушул кечелерди карап, издеп, интернеттен карап, качан Бараат кечеси деп аталат. Бараат кечеси качан болот экен деп сураңыздар дагы, ошол кеченин күндүзү орозо кармаңыздар,
кечеси мына ошол эмне дуа зикир менен тахажжуд окуп дуа кылыңыздар. Кудайым буюрса Аллах Таала бала апаттан куткарам дегендерди куткаргысы келгендерди куткарамын, кечирим сурагандарды кечиремин, рызкы сурагандарга мол рызкы беремин, жана мына ошол ооругандарга шифа беремин. Баланча кайда. Бул ошол кеченин таң атканга чейин уланат. Шабандын 15-кечесинин таң атканга чейин мына ушундай чакырык уланат Кудайым буйрса. Ким Шабан айынын 14-кечеси жана 2 айт кечеси ибадат кылса, бардык жүрөктөр өлгөн күндө, кыямат күнүндө бул адамдардын жүрөгү өлбөстөн тирүү боюнча тирилет дейт. Ушундай бир өзгөчө күндөр, өзгөчө түндөр жакындады урматтуу жамаат. Жана дагы баса белгилеп айтарым, бул ай бүтөрүнө 20 күн калды. 20 күндөн кийин берекелүү Рамазан айы келип атат. Мына ошол Рамазанга даярданалы. Рамазан жакындаганда көп түшө турган суроолордун бири бул. Мына ошол үкөл боюнча түшөт. Алдынан айтып коелу, бул үкөлдүн бардык түрү ооздашпайт. Бул аалымдардын бирдиктүү фатвасы. Буга чейин кээ бир аалымдар ачылып калат башка деп жүргөн, бирок ачылбайт. Ошол учурда бирок ооздон сайган, мурундан сайган, жанакы ашказанга түз бара турган органдардан сайыла турган үкөлдөр бара турган болсо бузулуп калат. Ошондуктан орозого даярданып, көбүнчө тиштерди оңдотуңуздар. Биздикилер мына ошол 11 ай жүрөт дагы орозодо тиши ооруйт да. Дамла тишим ооруп атат, барып дарылатсам болобу, үкөл койдурсам болобу деп болбойт. Кечке чейин чыдап туруп ооз ачкандан кийин барыш керек. Ал эми ооз ачкандан кийин тахажжудтан каласыз, таравихтен каласыз. Ошондуктан бүгүн даярданып, Рамазанга тишиңерди башыңарды карап койгула. Ал эми калган үкөлдөр боло турган болсо, жамбаштан алына турган, тамырдан алына турган үкөлдөр, буларга уруксат алына берет, ооз ачылбайт. Бул экинчиси. Анан үчүнчүсү мына ошол бир врачтын көзөмөлүнөн өтүп коюңуздар. Чындыгында орозо кармасаң өлүп каласың дей турган болсо кармабасаңыздар болот. Анан сальфал боло турган болсо кармаганга аракет кылыңыздар. Кудайдын кудурети 13 саат, 14 сааттык орозо, бирок канткенде орозо кармасам болот деп эмес, канткенде кармабай коем деген суроолор толуп күйдүрөт. Биринин артынан бири. Дагы негизи менен орун мындай да дейт. Анда боло берсе керек десең, жок, кошумча мынасы дагы бар дейт да. Анысы бар, мунусу эптеп, сизге уруксат экен десең, анан кийин сиз чындап билет экестеп кетет да. Анан кийин жок, кармай бер десең, анда жана бадагы илгери чоога чалайын дейт. Az дагы башка дамлага көрөйүнчү дейт да. Ушул эптеп аш десең гана ушул кыйын болдосун да, билеткен дамла уруксат берип кой дейт. Бул дин меники эмес. Бул дин ва мақал Аллах ва мақал Расул. Аллах не деген болсо, пайгамбар не деген болсо ошол эле. Бул үчүнчү адамдын пикириге муктаж эмес. Муну мен үйгөтө берип кое турган менин акым жок. Барын бар да жогун жок деп айтабыз. Чындыгында медицина, врач, доктор кармаба деген болсо уруксат. Болгондо дагы ал врачыңыз ошол Кудайдан корккон, орозонун кадыр баркын билген бирөө болсун. Анан өзү жанакындай орозо кармабаган динсиз бирөө боло турган болсо, ал элдин баарын орозо кармабага ооруйсун деши мүмкүн. А болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кээде врачтардын сөзүнүн үстүн коюп алгандар бар. Мээримдүү пайгамбар өзүнүн куттуу хадисинде суму ва тасихху, орозо кармап ден соолугуңарды чыңдагыла дейт. Бул орозо ден соолукту чыңдайт, касал кылбайт кайта. Кээ бирлер менен чыдабайм, тез жешим керек дейт. Кече Түркиядагы окуя көбүңүздөргө үлгү болду окшойт. 156 саатта чыкты тирүү. Эмне жааттым да 5 жашар кызга. Курсагың ачпады десе, бир таанышым алып келип берип атты дейт. Аллахтын кудурети. Ким ал? Деңиздин түбүндөгү китке, киттин тиши аркылуу суудагы майда кут кумурскалар киттин тишиндеги жанагы калдыктарды жеп өмүр сүрөт экен. Аллах Таала рызкы берүүчү зат. 296 саат, 248 сааттан кийин биздин куткаруучулар алып чыкты бир семьяны. Канча сүткө болуп кетет? 14 саат, 15 саатка чыдабай атасыздар. Жараткан Аллах Таалага тооба кылалы, шүгүр кылалы. Ушундай бир мүмкүнчүлүк бар да, ден соолук бар да, Аллах Таалага берилип ибадат кылалы. Эптеп кутулуп калуу эмес, тутуштун аргасын көрүңүздөр. Эгер бүгүн 14 саат, 15 саатка чыдабайм дей турган болсок, жараткан Аллах Таала мынтип 246 саатка да чыдатып коет. 20 суткага чыдатып коет. 15 суткага чыдатып коет. 15 саатка чыдабаган кээ бир инсандарды. Жараткан Аллах Таала мына ошол тоолорду кабыл кылсын. Шабан айында жогоруда айткан берекелүү кечелерге баарыбызды туштар кылсын. Жана иншалла Рамазан айында орозо кармап, күнөөлөрү кечирилген, тоолору кабыл болгон мына ошол Кадир кечелерине туш келип, Шабанды мына ошол 15-чи бараат кечелерин ибадат менен өткөрүп, жылдык бир өмүрлүк күнөөлөрү кечирилген, энеден жаңы туюлгандай болуп, Кудай сүйгөн пенделерден болгонду баарыбызга насып кылсын. Ушул улуу айланын урматында Аллах Таала элибизге, жерибизге тынчтык берсин, ынтымак берсин, биримдик берсин, өнүгүү берсин, өсүү берсин, ооругандарга шифа берсин. Мына ошол кимдин кандай дуа тилек максат болгон болсо, Аллах Таала өзү кабыл кылган болсун. Ва саллаллаху таала аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин би рахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар.